Маданияттын деңгээли маданият талкаланды деп айта алам. Арыздар көп жазылды. Анын акырында мына ушул иш боюнча мени кызматтан мыйзамсыз бошоткон боюнча мындай статья менен иш козголду. Халатность деген бир статья изилинде азыр прокуратура тарабынан злоупотребление служебным положением и незаконного владения деген статья менен азыр тергөө жүрүп атат. ГКНБга тапшырылды. Ну, главное для Тултуков это деньги, да. Бул кызматка мындай иштейин деп келген эмес ал адам. Жеп ичип кетейин деп токтоно албайт экен. Маданият кызматкерлеринин уруш талашы жана маданият бөлүмүнүн башчысына болгон нааразычылыктардын келип чыгуусу, арыз даттануулар жана кол алдында иш алып барган кызматкерлерге карата куугунтуктоолордун болуп жатышына токтолобуз. Анан кийин үктөп иштейин десем Тултуков келет. 15-жылы февралда убактылуу болуп келет. Тултуков келгенде мамиле анчалык деле жагым келген адам менен кандай жаман мамиле болушу мүмкүн? Мамиле нормальный эле келип атат. Анан ошо мен жалпы деңгээлин сурап атпайсыңбы? Бир гана ушундай интриганы эле көрүп келатам. Мындай иш көрбөй атам. Анда эле ошондо повестка дняда Бердикеева деп эле коңгуроо чагылып эле турчу постоянночу. Как будто мен бирөөнүн ишине кийлигишип аткансып. Анан кийин деңгээл ошо бир гана интриганы эле көрдүм. Мындай иш көргөн жокмун. Деңгээл ушундай, жаман гана ушак, башка иш көргөн жокмун да. Текшерип көрсөңөр болот, межведомственный бир комиссия. Иштерди жүргүзө баштайм. Анан кийин мындай болуп атат. Биздин музей тарыхый этнографиялык музей деп аталат. Анын аты Шакин Эсенгуловдук болчу мурунчу. Анан мен документтер боюнча караганда мыйзамсыз берилип калыптыр, ал юстициядан өтпөптүр. Анан мен требование коем. Бул адамдын аты өткөн эмес, мен каршымын, бул жайсаңчылардын амалчысы деп, мына деп прокуратурага арызданып атып, эми арызданбасам ал жөн эле алынып калбайт го. Мыйзамсыз коюлганы аныкталып калат. Шакин Эсенгуловдун аты алынат. Азыр просто эле Жумгал райондук тарыхый этнографиялык музей деп аталат. Андан тышкары иш жүргүзө баштадык. Музейден мына этнографиялык музей болгону мененчи этнографиялык буюмдар вообще жок. Мындай жок эсе да. Мына любой адам келип эле, мисалы, сен деле сүрөтүңдү бересиң, ошол КП деген болот, книга поступления, фонд музейде, закон о фонде музея деген бар. Анан музейдин фондуна өткөндөн кийин бул түбөлүк сакталып коет. Мисалы, көчөдө жүргөн бир болбогон кемпирлердин эле сүрөттөрүн эле тапшырып бериптир. Ошондо биздин Жумгалдык музейде 4200 экспонат уже мамлекеттик түбөлүк сактоого берилиптир. Биз ошол сүрөттөрдү кайтарып отурушубуз керекпи деп туруп, уже иш жүргүзө баштасам, сүрөттөрдү мындай кылып, этнографический кабинеттерди уюштуруп, проектлерди жазайын десем эле, баягы проекти өтпөй калат, себеби биздин музейдин эмеси уставы юстициядан өтпөптүр. Мен Тултуковго келип требование койсом, унчукпайт. Без ответа оставляет мои вот эти письменные уведомления, да. Анан кийин келем, тиги эме болот, тиги юстициядан өткөп, мисалы, международный проект, если бир эле документте косяк кетирсе, эч кандай проект өтпөйт да. Мисалы, американский посольствого барып аракет кылайын десем, документи дейт, документибиз жок, азыр да жок. Анан кийин ошол мен унчукпай эле мындай оозек чогулушта айтсам, угулбайт, Тултуков укпайт. Сен эмнеге Шакин Эсенгуловдун атын алып чыгасың, сен ошондой кимсиң деген чырлар башталат ошондончу. Жылына бир 300 сом түшөт музейгечи, киреше. Вообще кирүүчүлөрдү биз жалдырып атып бекер кирип койчу деп киргизебиз да. Анан сүрөтүңөрдүн бизге эмне кереги бар деп эч ким кирбейт. Анан ошондуктан мындай аракет жасай баштайм. Анан кол алдындагы 1-2 кызматкер мага бунт көтөрөт. Мен эскертүү берсем иштебейт. Анан мен аларды эскертүү берип, бирөөнү Азизова Нургул деген ишкас алып барчумду кызматтан бошотом. За прогул. Менден суранбай, сен ким элең деп кетип калат. Анан кийин ошо 17-жыл августтан башталат. Мен аны Тултуковго кайрылам. Буларды токтотуңузчу депчи. Тил албайтышат. Сиз барып токтотуңуз десем, Тултуков кайра одерден аларды мага тукура баштайт. Кандай себепкен түшүнгөн эмесмин. Анан мен Тултуковго письменно кайрылам, озеки кайрылам, такыр реакция болбогондуктан мен уже тилерден требовать этим документтеринчи. Трудовая книжка деген эң негизги документ го. Документтерин эметсем, Нуракова Гуляй документин мага бербейт такырчы. Анан сурайм, предупреждение берем. Анан бир документ алып келет. Өзү 30 жыл деген стаж менен алып жүргөн экен, эмгек акынычы. Высший ставка мененчи. Трудовойн карасам 1 жыл экен. Это что такое деп туруп, мага объяснение сурасам, мен үстүнөн арыз жазып эле туш тараптан жабалактай башташат. Жанагы замечание берсем дагы жабалакташат. Министерстводон комиссия келет, тигилерди жаап туруп, сооротуп туруп кетип калышат, чара колдонбойчу.
мага наоборот эскертип берип коюшат. Сен эмнеге возникаешь депчи. Анан коем возникать этпей, нормально иштейин деп унчукпасам, берки трудовойуна алып келбейт. А мен трудовойду эгерде требовать этпесем, мага уголовный иш козголот да, халатно истеген. Анан кийин ошонун негизинде чыр башталат. Уже вот эпопея ошондон башталып кетет да. Менин ошо ошондон бери эле музейде Тултуковдун повестка днясында, как всегда, Бертикенин фамилиясы эле коюлат. Бертикенин кантип жоготуу керек дегенчи. Я буну жана прокуратурага бергенге жана 2 ай алдычы. Тултуков жөнүндө берген жокмун. Мага трудовойлорду бербейт, текшергилечи мыйзамдуулугун деп. Азизова менен Нуракова Гуляйдин деп. Текшергенде алардын бүт документи подложный болуп чыгат. Стаждарын завышенный ставка менен акча алып жүргөнү мамлекетке 150 000 сом зыян келтирген депчи. Мунун артынан Тултуковго иш козголот. 304 статья злоупотребление и бухгалтерияга. Ал ишти тергөө эмеге берилет, УВДга, Нарын УВДсына. Анан ошол УВДнын текшерүүсү 18-жылдын январынан башталган. Анан ошондон кийин эле Тултуковго иш козголгондо ал мында өч алып башталат. Ошондон кийин эме жок да, уже кандай жөн эле жана фашист биякта калсын, тургузуп алып эле айкырып эле сөгүш берип берди, жоготом деп. Мен ошонун организм не выдержал, просто жана 3 ай менен жарым жыл бою прокурор болуп, соттошуп, еще тиги улам эле менин артыман бирдеке жазып чакыртып берчи аргасы жака элечи. Анан больничный алга туура келсе, больничный алып алсам, Тултуков артыман больницага жиберет запросчу. Мыйзамдуу бул дарыланып атканы депчи. Ушундай куугунтуктуу болуп кетти. Бир жагынан судебный тяжба болду. Анан ошо 18-жылдын башынан аягына чейин ошо эме менен разборка кетти. Тултуковдун башка жолу жок калды. Тергөө жүрүп атты, тергөө аябай созулуп атты. Мындай эме болчу. Анан ошондон кийин муруке 3 статья коюп салат. Трудовой кодексinin 83-нün 5 пункту, 6 пунктun А пункциясы, то есть неоднократное неисполнение служебных обязанностей, прогул, и еще плюс 76.1 деген статья коюп салат, ал эме экен да, тиги временное отстранение от должности по представлению прокуратуры, там, госорганов экен да. Анан ошол экенден кийин мен ошол трудовойду даже тааныштырбай туруп эле бирөөдөн бербейиптир да. Анан ошондуктан мен болсо тиги ошондон бери мен ошол трудовойду алып арызданбай эле кетип калышым керек белем. Эч кандай менен сүйлөшпөй, кеңешпей, чогулуш өтпөй, акт передача кылбай туруп эле бошотуп жатат. Анан ошондуктан мен бир гана сен айткандай маданияттан жана интригадан башка эчтеке көрө элекмин. Иш жүргүзүү менен эч ким адамдууга элекмин. Бир гана мындай ушак менен алекпиз да. Себеби жетекчи ошондой деңгээли. Анан эми мен ошо арызчы деген жана сөзүнө жооп берип атам да. Тултуковдун оюнча ошо арызданбай эле коюш керек беле. Анан бул арызым боюнча, трудовой спор боюнча мен 2 соттон утам, жогорку сот 2 инстанцияны бузуп кайра кароого жөнөтүп атат. Азыр ошо стадия рассмотрениеде болуп, анан уголовный иш козголду бул боюнча. Тултуковдун өзүнөн учурда 3 уголовный иш козголду. Кстати, вот мурунку иш козголгон ишинен кутулуп кетет Тултуковчу. Түшүнүп атасызбы? Кандайдыр бир жол менен кутулат. 304-316-га которуп за истечением срока деп туруп аны куткарып ийет. Анан ошондон кийин бул ОГВшниктер өзүнүн герой сезип эле билгенин кылып калды. Бир мыйзамдар менен эсептешпейчи. Анан эми кандай десем, маданияттын деңгээли, общий деңгээли мында болуп атат да. Ошо биринчи кылмыш ишинен УВД куткаргандан кийин 18-жылдын сентябрында кутулуп атат го. Ошондон бери эле Тултуков эми өз билгенин билип эле эметип калды. Ошондон кийин кичине жарым жыл өтпөй эле мына музыкальный школу библиотеканы талкалап салды. Былтыр апрелде. Жөн эле жамаатынын каршылыгына карабай туруп эле, барып туруп эле, талкалап туруп эле билгенин кылып алды койду. Бул боюнча мен өзүмдүн да позициямды билдирип президентке чейин кайрылгам да. Эмнеге бул мындай кыла бериш керек? Мени мыйзамсыз бошотсо, 1 жылдан бери сүйлөп жүрсөм, соттошуп, анан буга эмнеге чара колдонбойт деген, анан чындап эле арыздар көп жазылды. Анан акырында мына ушул иш боюнча мени кызматтан мыйзамсыз бошоткон боюнча мындай статья менен иш козголду. Халатность деген бир статья изилинде азыр прокуратура тарабынан злоупотребление служебным положением и незаконное увольнение деген статья менен азыр тергөө жүрүп атат, ГКНБга тапшырылды.
Мен ГКНдын тергөөсү мында азыр объективдүү жүрүп атат деп көрүп атам да. Мен ГКНга эч кандай претензиям жок. Бар, эгерде керек болсо мен анын каттарын берем, доказательства бар. Тултуковдун ушундай культураны акыбалга жеткиргенине түздөн түз министерство күнөөлүү деп эсептейм. Культурада мисалы Тултуковдун жумушунун артынан мисалы зам акимдер азыр кызматтан алынга турбайбы, культурада иш жок деп. А Тултуковго чара көрүлбөйт да. А эмнеге десе, көрсө бул таянганы жогорку кеңеште бир агам байкемби бар дейт. Мындай эч кандай чара көрүлбөйт да, кызматта отурат. Дагы эле мамлекетке зыян келтирип атат. Иш жок. Анан ансыз келгенсип, мына мурунку жумада угуп атам. Ушу жанагы Бердикова менен жакшы учурашкан адамдардын баардыгы кызматтан ыргып атыптыр да. Маданият тармагында. Биринчиден жана музейдеги менин кол алдымда иштеген кызматтардын баары кетиптир. Баарын кетириптир. Жана өзүнүн дос болот деген досун койгон, ал баарын кетирди. Экинчиден, андан тышкары мисалы библиотека же башка тармакта мен менен нормально учурашып же кафеге кирип койсо эле, аны бирөө айтып келсе эле, мына ошону барып кызматтан бошотот экен. Анан мурунку жумада бир Мария деген эже бар, библиотекада. Жооп калып эле сурасам, ошо больницадан келдим, оорутам. Мени ушинтип Бердикова менен жакшысың деп ушинтип куугунтуктап, ушундай абийиримди кетирип, кызматтан кет деп атат. Ооруп калдым деди да. Анан ошондуктан мен ойлойм да, бул адамга кандай характеристика берсе болот депчи. Мен ошо ойлойм, мен бул боюнча мен арызым боюнча президент тарабынан, ГКНБ тарабынан тийиштүү чаралар колдонуп, ошо Жумгал райондук маданият жаатында болуп аткан мен көрсөткөн фактыларды текшерсе, мындай элге сабак болот эле да, кийин мындай кайталамасын. Анткени Жумгалдын маданияты көтөрүлүшү мүмкүн эмес. Бүт жетекчилер ушундай акыбалда таштап кетет да, музейди деп атпайм, маданиятты талап тоноочу үчүн келишет да. Мындай кандай болуп калат. Былтыр апрелде Тултуков приказ чыгарат экен. Снести библиотеканын зданиясы эскирине жеткендигине байланыштуу бузулсун депчи. Ага негиз кылып бир эле акт турат. Экотех инспекция, Жумгал райондук экотех инспекциянын актысы. Ал актыда жөнүндө көрсөтүлүп атат эме депчи. Бир крышасы протекать этип, бир кабинети бир суу тамчылап атат деген актыны негиз кылат. Потом бунун үстүнөн ошо библиотеканын жамааты арызданат министрге, анан тиги Нарын облустук жана координаторуна, библиотекалар боюнча башчысыначы. Анан ошондо чыр башталып кетет экен. Чыр башталганда выясняется, что могу проект эмеген экен да, музыка мектеби салынсын деген эле проект экен. Сметачы. Ал сметада тиги эме көрсөтүлгөн эмес, библиотека ошо бузулуп курулсун ордуна деп. Ал жерде азыр библиотека салынган жок, музыка мектеби гана салынып атат да. Анан Тултуковдун эме кайсы эмне себептен муну талкалап атканы азыр текшерилет го. Азыр барып карасаңар, мисалы библиотеканын жайгашкан жерлери, китептер кандай акыбалда. Ошол маселени мен сурап атам да, буга деги чара колдонсо болобу же ушинтип эле талкалай берсе болобу деген маселе коет да. Эми текшерүүнүн жыйынтыгын көрөбүз го. Муну ошо мисалы библиотека 3 этаж, музыкальный школа 3 этаждуу здание болот экен. Ошол зданияда мисалы биринчи же экинчи этаж библиотеканыкы деп расчет кылынбаптыр. Ал биринчиден. Музыка мектеби жөнүндө да, библиотека жөнүндө да өзүнүн отдельный мыйзамдар бар да. Мисалы библиотеканын өзүнүн шарттары бар. Хранилищеси кандай болуш керек, тынч болуш керек. Анан эгерде ошо музыкальный школанын экинчи этажына же биринчи этажына же подвалына киргизип койсо библиотеканы, экөөбүз барып кантип аяктан иштей алабыз, мындай аякка тынч отуруп иштей турган шарт жок да. Үстүндө балдар бийлеп ырдап атса. Анан ошол экен мен таң калып аткан нерсе, ушул библиотеканы ушинтип талкатып коюп карап туруп калган библиотеканын азыркы директору да эмнени карады, түшүнүксүз да. Анан келип алып туруп пенсионерлерди кетебиз деп коркутушат экен. Жанагыдай мен менен сүйлөшүп койгон. Анан бул эми пенсионерлер боюнча отдельный жооп берейин. Эми мындай маданият жаатында азыркы Жумгалдагы бүт бар эле эми где-то 70% пенсионерлер деп айтсам жаңылышпайм. Мисалы ошол эле музыка мектебинин директору Чутоев Шарип.
пенсионер. Комитет профсоюздардын төрагасы Абдыкалый Тургунбаев пенсионер. Музыка мектебинин где-то 50% мугалим пенсионерлер. Библиотекада дагы 3-4 аял пенсионер. Маданият үйү бар, аныкы тоже пенсионерлер. Анда бүт барын кетирбейбиз. Туурабы? Анан ушул жерден менен дурус сүйлөшүп коюп, учурашып коюптур көчөдөн бетинен өтчү Марияга. Эми ошон үчүн ошону сен ошентесиң деп азыр кызматтан куугунтуктап аткан. Буга кандай баа берсе болот. Туурабы? Ал эже азыр билбейм эмне болуп аткан, больницадан чыкты болуш керек. Назначениями там директордон баштап бухгалтер уборщицасына чейинкисин бүт текшерсе, бул жерден давай нерсе чыгат да. Анан кадровый маселе чечилбесе, кантип культура көтөрүлөт, элестетсең. Кантип, эгерде мисалы ушунун баарын тыйып койчу бир аксакал да жок да. Абдыкалый байке дегенин чөнтөк эмеси, правкому. Эмне десе лаппай дейт. Анан мисалы Абдыкалый байкенин, Шарип байкенин өзүнүн аялы эле, мисалы пенсионер деп Марияжиге асылып отушпайбы, же болбосо дагы бирөөгө. Өзүнүн аялы, өзү да пенсионер, аялы да пенсионер, доктурада иштейт. Эчтеке артисттик, эчтеке способности жок. Иштеп атат, аларга акча ала берсе болот да. Бирок мындай башкаларга болбойт экен. Бул жөнүндө мындай эме алып калганда, уюшкан группировка элечи, ошо ээлеп алышкан. Мамлекеттик мекемени ээлеп алып эч кимди киргизгиси келбейт да. Анан бир иш баштасаң, мына куугунтуктайт. Эгерде жөн айтсаң укпаса, арызданасың. Арызтансаң арызчы дейт. Анан эми арызчы деген преступление эмес болуш керек. Ал эми сөзгө кептелип жаткан Жумгал райондук маданият бөлүмүнүн башчысы тынбай эле иштеп жатканын, маданиятка оор абалда келгенин айткан Жумабек Тултуковдун жообун угабыз. Анда назар салыңыз. Атмосфера маданият кызматкерлерининчи аябай оор мезгилде келдим да. Мен Айжан деген жаш кыз келиптир. Ал кармашып, ал кетип атыптыр. Кызык. Мисалы маданият тармагы өтө чоң да. Анын ичинде мектептер бар, искусство мектептери. Китепкана тармактары бар, маданият үйлөрү бар, чоң мекеме, музей бар. Анан баары аралашып калыптыр. Арыз бир-биринин сөзүн угушпайт. Анан келип анан ошол жерден жалпы чогулуш кылып туруп, китепкана тармагыңар гана жооп берип, ошол менен иштегиле. Музей өзүңөрдүкү менен иштейсиңер. Мектептер менен иштегиле. Деп баарын өз ордуна коюп, анан эч кимиси бири-бирине кийлигишпей калышты. Музей өзү менен, мисалы ошол кезде Бердикеева бош экен. Жана Айжан деген эжеке үсөкө арыздашып, министрликте арызы бар экен, ошол каралып атыптыр. Анан кийин бияк тынчып калды. Министерствого барып мен дагы айттым да ушундай деп. Тынчып калдык, жакшы болуп калдык десем, анан аяктан мага указание берди. Айжан кетип атат кызматтан. Кетти. Тиги Бердикееваны кайра кызматка алышыңыз керек депчи. Анын багы мага берген кагазында, буйругунда түшүнүктүү экен. Анан мен кайра директор кылып алдым. Кызматтан бошогон музейдин директору Айнура Бердикеева боюнча иш кандай болуп атат? Кайсы соттук органдарга чейин бардыңыздар? Жогорку сотко чейин барды. Жогорку сотко чейин барып, Сиз музейдик кызматтан бошоткон боюнча, бошотуп койгон боюнча жогорку сотко чейин барып, аяктан кайра биринчи деди. Мөөнөтү өтүп кеткен арызды карагансыңар деген эме койду. Мөөнөтү өтүп кеткен, 10 күн өтүп кеткен экен чынындачы. А бу жерден сот аны карабаптыр. Экинчи толук күбөлөр суралган эмес. Чындыгында 1-2 күбө калып калган. Баягы министрликтин буйругу менен кызматка алдыңыз, анан бирок кандай жолу менен кайра кызматтан кетип калдыңыз? Ал эми мен 2 жылга чейин чогуу иштештим. 2 жылга чейин Бердикеевдин 18-жылга чейин иштесем иштебейт экен. Чындыгында иштебейт экен. Музейди вообще развал кылып бараттыр. Дагы бир эмеси өзүнүн ден соолугуна байланыштуу 1 жыл почти иштеген жок. Жалаң бүлтөндө жүрдү. Анан мындай проектти кылалы, тияка кайрылалы, бияка кайрылалы, боякты кишини оңдойлу
десем бүт эле кулагың сырттан кетет. Анан мен ошо келген жылдан баштап эле 16-жылдын январынан баштап өзүмдүн атайын советимди түздүм, кеңешимди түздүм. Баарын ошо мектептин директорлорунан, профсоюзду кошуп, мекеме жетекчилерден кылып турган. Именно ошол кеңешке Бердикеева өзү да кирген, директор катарычы. Анан ага кеңештин анда да планыбыз бар кеңештин. Анан арыздаттануулар деген бар, аны карайбыз, кварталына бирден чогулуш өтөп. Анан ошентип отуруп эскертүүсүн алды, кемчилиги боюнча чогуу коллегиальный отуруп алып берден өтүп аттык, кол көтөрүш. Кимдин эмеси, туурабы, туура эмеспи? Биринчи эскертүү бердим кеңештин эмеси менен. Анан протокол менен. Бүт коллектив билет. Ошо катышкандар, кеңештин мүчөлөрү. Экинчи, өздөрүндө иштеген кызматкерлердин арызы боюнча кайра кароого туура келди. Бир иштен эки эме кабыл алганга болбойт да. Андан сөгүш бердим. Жеке аброюна чейин, боюнда бар жолдошторго чейин ушундай туура эмес мамиле жасаптыр. Анан артында замченин эскертүүсү болсо, анан сөгүш берүүгө туура келди. Мына баары макул болуп калды, сөгүш берди. Андан кийин анан жумушка келбейт. Жанагынтип эле каякта жүрөт, тиякта, биякта дейт. Именно өзүм барып бир жолу атты түзгөм. Жумушта жок болчу. Каякта десем, Бүлтөндө дешкен. Даже жана Дүйшөнгул сот ишинде оң кол болуп иштеп турган ошол жердечи. Дүйшөнгул сот иш станция. Ошол өзү жазып берген, письменный. Бердикеева кайда десем, Бүлтөндө деп жазып берген кагазы бар. Андан кийин берде отургандарды дагы бир күндөр барып карап койгулачы, бар бекен десем, жок экен деп акт түзүп беришкен. Жумушта жок. Ошентип ал бир күн эмес 3 саат жок болсо жумуштан кетет, туурабы? Ошентип анан кийин кызматтан алууга туура келди. Себеби Бүлтөндө эмес экен. Мына жумушка Бүлтөн ачык экен ошо. Бүлтөн жок, бүлтөн бүткөн, жумушка чыкпайт. Көрдүңүзбү? Жумушка чыкпайт, көнүп алган да. Анан ошонун негизинде анан кийин жок деп берде баягы эле чогулуш, баягы мүчөлөрүмдү чогултуп алып туруп анан кызматтан алдым. Акыркы неме депчи, кодекс боюнча. Ошонун негизинде арыз жазып кайрылып. Анан кийин карабайсызбы, кайра ошол боюнча арыз жазат. Арызды дагы мөөнөтү өтүп кеткен, бул биздин райондук сот төрайым эжеке өткөн эмени карап атпай. Мен сизге ошо сөзүм кургак болбосун. Ошол жогорку соттун чечимин окуп берейинби? Мынакей. Бул жеринде турат. Мөөнөт берилген дейт. 18-жылдын 31-декабрына чейин мөөнөт. Бирок Бердикеева арыз менен кайрадан сотко 9-январда кайрылган дейт. Көрдүңүзбү? 9-январда. 2010. Мына жагдайда да соттор тарабынан мөөнөтү сактап сотко доо арызы менен кайрылгандыгы же өткөрүп жибергендиги анализденген эмес деп атат. Көрдүңүзбү? Анан жанагы ушундай туруп анан биягына райондукун, облустукун жокко чыгарып, анан кайра жумгалдан кароого жиберип койгон кайрачы. Эми мына кайра каралат. Эми азыр соттун берки жардамчысы карап атат. Киши өзү эметет, мөөнөт өтүп кеткен эме болсо карабай койсо дагы укугу бар экен. Карап жанагылар сурап, кайра анализдеп, мындай эмесине чыгышы да мүмкүн экен да, ошо. Анан муну эметип отурсак, экөөнүн ортосунан кайра арыз жазып атпайбы, менин айлыгымды туура эмес эсептеп берип жүргөн депчи. Анан менин бухгалтерим жаңы келген, берки кетип калган ушунун айынан, мурун иштеп аткан татнакай. Анан бул билбейт, 6 жыл деп эле стажын эсептеп берип коет, ошондо бунуку 20 жылдан ашык. Мен азыр тактап атабызмы? Стажчы тиги маданият тармагында мен 96-97 жылдары да биякта иштеп кеткем да. Ошондо маданият менен билим берүү министрлиги бир болчу министерство. Значит, ал кесип дагы эмеге кирет. Маданият кызматкеринин стажына кирип калат. Себеби мен ушул жака келерде 5 жыл ошо стаж болуш керек экен да. А меники 1,5 жыл эле жетекчи болуп иштегем да. А бирок жанагы министрлик бир болгондуктан меники 10 жылдан ашып кетти. Ошон үчүн анан мени өткөрдү. Анан стажысы 20 жылдан ашык, нормальный, азыр мына сурап атат. СМГдан келипчи. Алардын баарын тастыктап эме кылса, татнакай ал ашыкча албай эле өз орду менен болот, Кудай буйрсачы. Биздин күнөөбүз жок болот.
бизди 56 миң сом ашык төлөп койгонсуң деп атат да. Андай болушу мүмкүн эмес. Себеби стажысы туура 6 жыл эмес, мунуку 20 жылдан ашык стажысы. Анан нормалдуу эле болот, өзү нормальный алган, айлыгын туура эсептеп бергенбиз. Анан бери так болот, бул жабылып бүтсө, анан берки сот кайра башталат. Жанагынын аягына чыгабыз. Экинчи суроом, китепкананын жетекчилиги боюнча ал киши кандайча кызматка келген, анан эмне себептен, кимдин негизинде стажы, эмгек стажы жетпей калды деп кайра кызматтан? Аны деле эгерде мен жанагындай стабилдүүлүктү, ошол жерде кадр жоктугунан иштесе, ишти алып келаткан Назира деген эжекебизчи. Чынында жетчи эмес. Ага деген 5 жылдан кем эмес деген бар да. Аны мен жакшы эле билчүмүн. Анан көз жумуп 1-2 жыл жетпегенден эми иштеп турсун, башка кадр жок болсо деп убактылуу койгон. Анан Айнура билет, экөө деле жакшы экен. Китепкананын турган жерин барып көрүп келдик, аябай суук, жаракалар кеткен жер да. Айла жок ошого барбадыкпы. Эми жана салынып калса, татынакай кылып жайгаштырабыз. Китепкана да ошол жерде болот. Искусство мектеби ошол жерде. Жана бир документтеринде жок экен го, ошол искусство мектебинин алдына китепкана болот же? Жок. Алдына койгонго да болбойт экен, аны деди министрликке чейин ызылдашып барбадыкпы, арыздашып. Кийин тиги Китеп сактагандарды гана киргизбей койгонго биз акылдашып эми ошону иш кылдык. Анакей беребиз. Экинчи этажынан жана отургандарына экинчи этажына. Ал эми китеп сактоо тиги пулдар подвалга кетет. Батат, сонун батат. Айлан 3 этаж болот, 3 этаж. Кетебиз бу жерден, өтүп эле кетиш керек. Бир короодо болобуз, маданият. Көп жылдар бою мамлекет